Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 1 китебинин 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Акбар баястан апасы менен кеткенден кийин эле жалгызсырай баштады. Өмүр бою шаарда жашаган адамдын тоо түбүндөгү жымжырттык баскан айылда жашап, жалгыз жүрүп мал бакканы оңой ишпи? Бат эле зеригип, эрмек издеп, ал табылбаганда жумушуна баш оту менен киришип, айласы кеткенде малдары менен сүйлөшүп жиберчү да болду. Күндүзгүсүн ар кайсыга алаксып убакыт өткөргөнү менен түнкүсүн тынч уктай албайт. Себеби заматта душманга айланган мурунку досторунун түн жамынып келип кол салып өч алуусунан шектенгени болчу. Аким болсо эле өзүн жөн жайына коймок эмес. Ал артынан аңдуу салып болсо да кайда жашырынганын билиши мүмкүн эле. Кеминге барып келгенинде бул айылга малын айдап түшүп отурукташканында жакшы эле саксынган ал эски досторунун арттан койгон аңдуусунан эч кандай шек алган жок. Ошентсе да Акимдин жеңилүүнү мойнуна алып, тынч жатып каларына ишенбеди. Кандай болбосун, эртедир кечтир өзүн бул айылдан таап аларына ички туюму менен сезип турду. Карышкырдай кексе, түлкүдөй куу, кара санатай иштерди таза жасап, максатына кылдаттык менен жетип, эч кимдин шегин жараткысы келбеген ал күндүзү ачык түрдө кол сала алмак эмес. Андыктан түнкүсүн эл уктап жаткан учурда тымызын келип, эсебин табууга аракеттенмек. Ушуну ойлогон Акбар түнкүсүн үйдүн жарыгын өчүрбөй, сыналгынын үнүн асталатып, сыртты тыңшап, кандайдыр шарпа чыкса, иттер үрсө акырын баш багып, айланага тыкыр байкоо салып отуруп, жатаарга келгенде төшөгүн салып, ага киши жаткандай кылып, кийимдерден жана башка оокаттардан дөмпөйтүп коюп, өзү акырын эшикке жылып чыгып, окчун жакта турган шыйпырдан тосулган көмүр тамга салынган башка төшөгүнө жатып жүрдү. Бул жай муздагыраак болгону менен сырттагы ар бир дабыш даана угулуп, коопсузураак да болчу. Ошентип сактанганды сактайм деген жараткандын сөзүн бекем карманган ал Акимдердин бөөдө курмандыгы болуп калуудан колунан келишинче качып, сагызгандай сактыкта жашап жатты. Бирок аларга жеткирбей эле чоочундарды жактырбаган айылдын эли өзүн кысмакка ала баштады. Кар эле кишилер жаңы көчүп келип отурукташа албай жатса, качан бул жерден кетээрин сурашып, ачык эле бөтөндөргө бул айылдан орун жок экенин айтышса, жаш балдар түздөн түз эле чоң муштумдарын түйүп душман санашты. Анткени менен кошунасы Насирдин аке жана анын кемпири Зулай апа жакшы адамдар экен. Акбардын чоо жайын жакшы түшүнүшүп, айылдаштарына кантип жооп беришти үйрөтүп, өздөрү да аларды зекип жатышты. Бул деле Сарыөзөн чүйдүн кулуну болот экен. Бизде биротоло отурукташып деле калбайм дейт. Калыбектин ансыз деле кароосуз калган үйүн жазга чейин эле ижаралайт. Жалгыз киши экен, чыдап койгула. Анткени менен Насирдин аке Акбарга эмне бар, эмне жок сак болууну эскертип, жерин чоочундардан кызгангандардын колунан баар келээрин, өзү сыяктууларды буга чейин көп эле жолу кубалашкандарын, аларды каяша айткан кежирлерин сабап, ал тургай үйлөрүн өрттөгөнгө чейин баргандарын айтып берди. Муну укканда ансыз дагы сактанып жаткандан тажай баштаган ал туура эмес кадам жасап алганына түшүнүп, тоодон түшүп келгенине, Акимдер атып салса да өз кыштоосунда калып, жазды күтпөгөнүнө өкүндү. Ошентип күндөр өтүп жатты. 10 күндөн кийин малын Насирдин акеге тапшырган ал, сакал мурутумду өстүрүп келем деген даанага берген убадасы менен Бишкекке түшүп барды. Мончого түшүп, үстү башын анча мынча иреттеп алып, даананын сулуулук салонуна баш бакты.
Босогону аттаган бейтааныш эркекке кардарларына кылган кадимки жылуу мамилесин көрсөткөн салондун чач тарачтарынан Акбар салон кожойкесин сураганында дароо сумсая түшкөн алар Даананын жоктугун айтышты. Акбар Бишкекке айылдан кожойкенин чакыруусу менен келгенин айтып, телефонун алып чалмакчы болгондо гана төркү бөлмөдө отурган аны чакырышты. Ичкериден баш бага берип, кайдан көрдүм эле деген ойдо Акбарды бүшүркөй карап алып, анан гана таанып күлүп жиберди Даана. Сакалыңыз кавказдыктардыкындай калың экен, тез да өсөт турбайбы? Аз жерден тааныбай кала жаздадым, деди ал учурашкан соң. Ооба, мен кой болсом бир жылда 2 жолу кыркылмак болушум керек. 10 эле күн тийбей койсом араң эле турган окшойт, тим эле дүркүрөп чыга калды. Сакал койгонго көнгөн эмес элем, жүдөп кеттим, деди Акбар тутамга келип калган сакалын кармалап. Эч нерсе эмес, көнүп кетесиз, мен азыр тегиздеп берем, деп Акбарды үстөлүнө отургузган Даана жаагынан ылдый сылады. Анткен менен кундуздай кулпурган сонун сакалыңыз бар турбайбы? Кой болсоңуз козу кезиңизде эле жакага деп союп ташташмак. Сөзүнүн аягын жигиттин сүйлөгөнүнө жараша тамаша менен бүтүрдү Даана. Сиздин бул жумшак колуңуздан ого бетер кулпуруп чыкса, элдин баары эле мени карай берип көз тиет го. Кыздардын баары артымдан чуркап алса эмне кылам? Балким кыска кылбай эле болушунча кое берип узун коюп алармын. Жок, анда бапыйып жарашпай калат. Анткени аябай калың турбайбы? Сонун кылып тегиздеп берем. Тим эле супсулуу эркек болуп чыга келесиз. Сүйгөн аялдарыңыз эле тааныбай калбаса. Менде каяктагы сүйгөн, деп күрсүнүп алып, анан кайра тамашага чаргытты. Сүйүү эмне экенин дагы унуттум. Ал сүйрү болчу беле же тоголокпу? Сиздей жигиттин кантип эле сүйгөн аялы болбосун? Алар өткөн чакта калышты. Эми баарын башынан баштагым келет. Ал үчүн энеден кайра төрөлүш керек го. Жүрөккө орноп, эске бекем сакталып калган сезимди унутуш кыйын экен, деди Даана өзүнүн өткөн өксүгүн эстери менен көңүлсүздөнө тарта. Анседа убакыт баарын дарылайт. Өткөн менен жашабай, аны сабак кылып, жакшы күндөр келет деп үмүттөнүп, алга умтулушубуз керек. Ушинтип сөздөрүн тамаша менен баштап, аягын өткөн өмүр өксүктөрүн эрксиз эстеп көңүлсүздөнүшкөн экөө Даананын салонунан чыгышкандан кийин Акбардын чакырыгы боюнча кафеге кирип тамактангыча сүйлөшүп отурушту. Акбар бактысыз балалыгынан баштап, азыркы жалгыз калган жол болбостугуна чейин жашырбай айтып берсе, мындан улам көңүлү жибип, аяоо сезими козголуп калган Даана кыз кезиндеги сүйгөнүнүн алданганын арман кыла баяндады. Бактысыздык менен жол болбостук адамдарды жакындатат. Андыктан өз ара түшүнүшүп, аяоо сезимдери ойгонгон бул карт бойдок менен карадалы кыз ортодогу кандайдыр жакындыкты сезип, жылуу коштошушту. Жигит аялдын алаканын бекем кысып, жарык маңдайынан сүйсө, муңайыңкы жылмайып көзүн сүзүлткөн Даана наздуу түрдө акырын үн катты. Жакшы баргыла, келип тургула. 10 күндөн кийин келип, сакалымды серптирип, чачымды тегиздетип кетем. Мейли. Бирок Акбар 5 күнгө жетпей эле шаарга жумуштап келип кайрыла калдым деген калп шылтоону айтып, Даананын сулуулук салонунун босогосун аттап, ал кечте да бир топко чейин сыр чечише сүйлөшүп, көпкө отурушуп, түнкү шаарды кыдырып сейилдешип, шаар четиндеги тынч кафелердин биринде сыбызгыган музыка жандоосунда бой кыналта бийлешти. Жакындарынан бала чагында эле айрылган, турмуштун ачуу заарына ууланган, бала чактан бирге өскөн досторуна тепселип, баардыгынан көңүлү калып, жалгыздыктан жабыркап, жылуу сөз эңсеп, мээримге суусап турган Акбардын жан дүйнөсү Даанадай аруу аял затынын жапакеч жакшы мамилесине туруштук бере алмак эмес. Анын ысык илептүү сөзүнө тоңдоосун тарткан көңүлү балбырап балкып ээрип, жан дүйнөсү шамал тийген жалбырактай болуп дирилдеди. Кашынын кагымы менен көкөлөп кайра түшкөнгө, какса жерге житип жок болуп кетүүгө, тартса кучагына батып берүүгө белен боло,
сунулган жемге азгырылган жарым жапайы жаныбарча жалт берип качууга да, алданууга дагы даярдана кийинки жасаган мамилесине заматта көз каранды болду да калды. Буга чейин көп эле аял заты менен мамиле түзүп, ургаачы аттууну жакшы эле билип калган, өзүнүн эркектик баа баркын көтөрүңкү экенин билген, сырткы келбети менен эрктүү мүнөзүнө, ар бир кыймылына кандай аял заты болбосун туруштук бере албасын жакшы түшүнгөн Акбар Даананын бардык кыймылынан, сүйлөгөн сөзүнөн, кылган мамилесинен өзүнө кайдыгер эмес экенин көрүп эле турду. Андыктан аз эле умтулса турмушту көргөн, анын ысык суугуна бышып бүткөн ар бир эркек ушундай жубайым болсо деп кыялданганы менен бардык эле эркек аттуулар жанына жакын барганга даай албаган бул асыл зат айым өзүнүкү болооруна көзү жетип эле калды. Анан турмуштагы капыс болчу кокустуктардан жүрөгү үшүп бүткөн жаны дагы бирдеме болуп кетеби деп корко баштады. Азгы эле кечиксе, бакыттын жылмайган жүзү башкага бурулуп кетчүдөй болуп туруп алды. Бул сезим адамдарга жараткан тарабынан берилүүчү ыйык махабаттын белгиси экенин өзү деле көп байкабады. Ал жөн гана турмушта жөлөк болоор түгөйгө жетип, жалгыздыктын азабынан кутулгусу келип, бул тууралуу кыялданып, ал ишке ашарына күмөнү туула баштаган кезде жолуккан Даанадай асыл айымга көңүл оту жанып кеткенин билбей калды. Ал эми Даанага Акбардай жигиттин татаал тагдыры катуу таасир этип, аял сезимин козутту. Анын эрктүүлүгү жакшылыкка умтулуп, кылмышкерлердин арасында жүрсө да булганбай таза калганына баа берди. Өң келбетинен, кылган иши менен жүргөн турганынан чыныгы эркектик касиет сезилип турганы жагымдуу ойлорун козутуп, азгырык кыялдарга жетелеп, кайдыгер болууга эрки жетпей калды. Айтор экөөнүн көңүл ойлору жакындашты. Бул үй бүлө куруу бактысына жетүүгө жолдору көп жылдар бою ачылбаган, жалгыздыктан жабыркап келаткан карт бойдок менен кара далы кызга турмуш дагы жылуу жүзү менен карай баштаган эле. Бир күнү Даана жумушунан чыкса, кара костюм шым, ак көйнөк кийген Акбар алдынан тосуп чыгып, артынан катып алган апакай роза гүлдөрүнүн гүлдестесин сунуп, тартыныңкы түрдө аптыга учурашып, үнүн дирилдете сүйлөдү. Даана, ушул жашка келгиче сага жолуга албай өмүрүмдү куру бекерге өткөрүп жиберипмин. Бирок өткөндөгү сыр жашырбай чын дилден сүйлөшкөнүбүздөн кийин, аз болсо да чогуу жүргөнүбүздөн соң, жалгыздыгым ого бетер оор сезилип, мурунку көп жылдар бою көңүлүмдү эзип келаткан кусалыкка чыдай албай калып, арга кеткенде апакай гүлдөргө ак сүйүмдү кошо сунуп алдыңа келдим, деп көңүлүнө көптөн бери жат кылган, китеп сөздөрүнө окшош кептерин айтып келип, анан сөз таппай калгандай мукактана түшүп көтөрүңкү үндө кошумчалады. Даана, жарым болчу, жарым. Ак никелүү колуктум болчу. Мен өмүрүмдө мындай сунушту эч кимге айткан эмесмин. Бул менин чын жүрөгүмдөн чыгып жатат. Мени какпачы, шагымды сындырбачы, деп күйүп быша сөзүнүн аягын эптеп бүтүрдү. Бул күтүүсүздүктөн Даана селт этип чоочуп селее түшүп, анан качып кетчү жол, кире кашчу далда издегендей эки жакты каранып алып, жигиттин сунулган колунан гүлдү ала берип, аны эмне кылышты билбегендей ойлоно түшүп, жыттаган бойдон жүзүн албырыңкы уялтып, эмне дээрин билбей туруп калды. Даана, азыр жооп бербей деле койсоң болот. Шашпа, бул сен үчүн оңой эмес. Анткени мени сен жакшы деле билбейсиң. Ошон үчүн бул сага аябай оор. Бирок мен сенден оң жооп аларыма ишенем. Мага баш ийкеп койгонуң эле жетишет. Ошого эле мен чексиз бактылуу болуп өзүмдү сага тапшырам, деп айтар сөзүн айтып жеңилдей түшкөн Акбар эми ортодо эч нерсе болбогондой мамиле кыла баштап,
Даананын да ыңгайсыздануусун жоготту. Анткен менен эки жолу кирип көнө түшкөн кафеге баргандарында мурдагыдай чечилип сүйлөшө алышкан жок. Бири бирин тике карай алышпай, кымырынып кымтынышып, ортодо кандайдыр бир тоскоолдук тургансыды. Ошентип шашпай тамактанып чыгышып, жигит кетмей болгонунда гана кызды карысынан ала өзүнө тартып кучактап, жаагынан назик сүйүп: "Даана, жаным, 3 күндөн кийин келгенимде оң жооп аларыма ишенем", деди акырын гана. Даана кыймылдоого алы келбей, боюн жыйырып гана тим болду. Денеси дүркүрөп, оозуна кеп келбей, алысты мелтирей тиктеп унчукпай тура берди. Жигит артын кылчак карап кетип баратып гана анын албырган жүзүнөн жылуу жылмаюунун изин көрүп, көкүрөгүн кандайдыр жагымдуулук аралады. Насирдин аке менен Зулай эненин бардык уул кыздары очор бачар болуп, өз жашоолорун куруп, жай-жайына тарашкан. Адат салт боюнча жандарында кала турган кенже уулу Медер досторунун шарданы менен Орусияга иштеп кеткенде, жолун торобогон эки кары өз турмуштарын кылдыратып, чарбаларын эл катары жүргүзүп келатышат. Кудайга шүгүр, ат минип мал кайтарганга алым жетет. Кемпирим уй саап, чай кайнаткандан кала элек. Орусиясына теңтуштары менен барса барып, тапчу акчасын таап келе берсин. Бул жерде жүргөндө эмне кылат эле, деп Насирдин аке кенжесинин кетип баратканына каршы болгон улуу балдарын кагып, ак батасын берип узаткан. Анткен менен карылык деген карылык экен. Кээде анын запкысын көрүп, кара күч менен курч көз талап кылган жумуштар чыкса каржалышып, шаардагы балдарын чакыртышып, же айылдаштардан жардам сурашып, бул курактын колу бутту тушаган алсыздыгын жакшы эле сезе калып жатышат. Бирок мүнөзү кичипейил, карыларга өз ата-энесиндей мамиле кылган, алардын анча-мынча жумуштарын өзүнүкүндөй көрүп жасап жиберген Акбардай кошуналуу болгону алар жыргап эле калышты. Жөн билги эки кары дагы Акбардын жалгыздыгын бөлүшүп, анын балдар үйүндө өткөн бактысыз балалыгын, азыркы абалына боор урушуп, өздөрү да жардам бергенге умтулушту. Ошентип ынтымактуу кошуналардан болуп, ата-эне менен бала сыяктуу мамиле түзүшкөн булар бири-бирине жөлөк таяк болуп жашап жатышты. Акбар эртели кеч эки карыга кол кабыш кылса, алар жигит шаарга кеткенде малдарына көз салып жүрүштү. Акбар Даанага арзуусун билдирип, сөз айтып, оң жооп ала албаса да, анын унчукпаган макулдугун алып кайткан күндүн эртеси кечинде короодо малдары менен алектенип жүрсө, Зулай эне кирип калды. "Насирдин акеңди кой десиңчи, күрөң уй талаадан кайтпай калды эле, караңгыга карабай издейм деп атат. Же ат эле жоош болсочу", деди камтама болгон ал өзүнүн жардам сураганы келгенин түз айта албай. "Жанагы бооз күрөң уй келбей жатабы? Ооба, ал талаага калчу эмес эле тууп койдубу деп сарсанаа болуп жатабыз. Эртең менен каякты карай жайылды эле. Мен Насирдин акенин атын минип карап келейин. Мейли ошентчи, антпесең тигил ыргыштаган эмеси акеңди жыгып кетеби деп коркуп атам. Күрөң уй түшченде сайды карай ыктап турду эле, ошол жактагы талдардын арасынан чыгар." Аздан кийин Акбар Насирдин акенин тизгин талаша атырылган күрөң атын минип сайды карай жөнөдү. Асый чыкма бул атын Насирдин аке жакшы көрүп сылап сыйпап багып, жем чөптү аябай берип, көп мине бербейт. Андыктан жылтырай семирген ал кечке байланып тура берип буулугуп, үстүнө оңою менен ээр токутпай, адам аттууну мингизбей туйлап турат. Азырда экөөлөп атып, араң токушуп, Акбарды эптеп мингизгенинен кийин ачуусу келген Насирдин аке: "Мунун шиши толуптур. Уйду издегичи ары бери чапкылап, желин чыгарып койчу. Бүгүн бир аппак таң ашырып коеюн, сууп калсын", деди. Андыктан Акбар үйдөн узагандан кийин эле аттын оозун кое берип, тай чабым аралыктагы сайга чейин катуу чаап барып, анан асталады.
ой чуңкуру көп. Тал теректер калың өскөн сайда ат чабыш кооптуу болчу. Ошондуктан тизгин тартып, жай бастырып жогору карай жөнөдү. Иңир кирип калгандыктан алысыраактагы караган бутанын баары эле улам уйга окшоп көрүнүп жатып, бул жазылгы тай чабым, кууш жери бута атым, ортосунда шылдырап аккан суусу бар сай менен жогорулап кете берип, айылдан кыйла алыстап, тоого жакындап барганда гана кайра артка тартты. Дүнүйөдө жоголгон малды издегенден өткөн тозоку иш жок. Ал эми караңгыда бул убаралуу жумуш эки эсе оорлошот. Сай ичинде сокур немече каршы терши бастырып жүрүп, уйду таппаганында андан наркы талаага чыгып кыйла жүргөнүнөн кийин гана тууп, музоосун жалап турган күрөң уйду таап алды. Музоо жарыкка жаңы келип, жерге азыр эле түшкөнгө окшоп, боорун көтөрө албай башын чулгуп, өйдү карай умтулуп коюп жатыптыр. Акбар карыларга телефон чалып, уюнун тууганын сүйүнчүлөп, кичине телчиктирип анан алып бараарын айтты эле, алар убара болбой талаага таштап келе бер дешти. Бирок Акбар үйгө барганда эмне кылмак элем деп, андан көрө мындай карышкыр күч болуп турган убакта жаш тууган немени жалгыз калтырбай үйгө алып бараарын айтып көнбөдү. Музоо бир далайга барып бутуна туруп, энесин сүзгүлөп баштап, Акбардын жардамы менен оозанып, уузга тойгон соң кадыресе телчиксе да уйдун артынан ээрчигенге жарабады. Минте берсе үйгө таң атканча жетпесин түшүнгөн Акбар эми музоонун өңөрүп жөнөмөй болду эле азуу-ат жакындата койбоду. Көпкө убараланып жатып, музоону эптеп эңип алып, уйду айдап жөнөмөй болду эле ал эси жок неме ат үстүндөгү музоосун көрбөй артка качып, Акбар курч аттын күчүнө салып тосмолой кубалап жөнөдү. Түн жарымы болгуча ушундай убара тартып, көп кыйынчылык менен сайдан өтүп келатып, төмөндөгү автоунаалар кубалашып өтүп жаткан кан жолдун Бишкек тарабынан келаткан машина асталай түшүп, түз бараткан багытынан бурулуп сайды аралап келип токтогонун көрдү. Дагы бирөөлөр арак ичкиче же сүйүү оюнун ойношко токтошкондур деп маани бере бербеген ал сайдан өткүчө алиги унаа ордунан жылып, жолсуз жер менен жогорулап келип, айылдын тушуна жеткенде талдардын арасына жетип токтогондо кишилердин кобурашканы угулду. Мындай жети түндө сай аралаган кимдир деп таң кала түшүп, дароо шеги жаралган Акбар уйду катуураак айдап койду эле мөөрүп алган ал оңдой берди болуп үйдү карай өзү эле жөнөп кетти. Ал акырын бастырып төмөн карай жөнөп, кыйла жерге баргандан кийин алиги машиненин келген жолуна салып, сейрек өскөн талдарды далдаалана аралап жакындап келди. Машина жарыгын өчүргөн бойдон жогору карай токтоп тургансыды. Андан эч кандай дабыш чыккан жок. Кишилердин кобуру угулбады. Акбар ага ат менен мындан чукул жакындай алмак эмес. Аттан түшүп шырп алдырбай басып барайын десе, музоо бар. Эмне кыларын билбей бир топко турса да, эч ким жоктон бетер бир да дабыш чыкпаганда, мен жеткиче түшүп бир жакка басып кетишкен го деп шекшине баштады. Анткен менен эмне болуп кетер экен деп ордунан жылбай дагы аңдымай болду. Азыраак тургандан кийин өңөргөн музоосу туйлап, өңгүрөй мөөрөп жиберди эле, алдындагы аты андан чочулап, ордунан ойдолоп буту алдындагы таштарга туягы тийип тарсылдаган шарпа чыкканда, Акбар тизгинди жыйрый кармап, ээр кашына өбөктөй калды. Ошондо гана машинанын эшиги ачылып, ичинен күңүрт жарык күйүп өчүп, кабинада отурган кишилердин сөлөкөтү байкала түштү. Кобур угулуп, кимдир бирөөнүн сай ташын шыгыратып бери карай басканы эшитилди. Акбар жашынып турган талдар калың болчу. Андыктан көрүп калат деп коркпостон ордунда дымын чыгарбай катыды. Музоо менен ат дагы оңдой берди болуп, жанагыдай үн чыгарбастан тынч туруп беришти. Алиги адам жакындап келип, кыязы эки жакты тыңшап турду окшойт, дымы бир азга чыкпай калып,
Анан эч кандай дабыш угулбаганда ары карай басканы алыстаган шарпасынан байкалды. Бир аздан кийин кишилердин кобуру катуураак чыгып, машинанын арткы кызыл жарыгы күйгөндө анын кара түстөгү чоң джип машинасы экени даана көрүндү. Бул унаа Бейшендин машинасына аябай окшошуп, Акбардын денеси дүркүрөй түшүп, анын номурун окумакчы болуп теше тиктегени менен караңгылыктагы күңүрт жарыкта Сандар бүдөмүктөнүп туруп алды. Капысынан ал күркүрөй от алып, баардык жарыктарын күйгүзүп, айлана жарыктана түшкөндө көрүнүп каламбы деп Акбар коркуп кетти да, атын желдирген бойдон талдын далдаасы менен качып жөнөдү. Ал сайдан чыкканында гана арткы кылчайып табышмактуу машина кайрадан жарыктарын өчүрүп, тынч токтоп туруп калганын байкады. Кебетеси алар машинаны артка буруп, ылдый каратып токтотушту окшойт. Ушинтип эски достору өзүнө мергенчилик кылганы келгени түшүнүктүү болуп калды. Акимден муну күтүүгө болот болчу. Ошон үчүн ал үйүнө түнөбөй жүргөн. Бирок кийинки кездерде алардын өзүнүн изинен адашып калганына ишенип, сактыгын аздан жогото баштаган эле. Бүгүн күрөң уйду издеп, анын музоосу менен түн жарымына чейин алектенбегенинде ким билет, үйүндө беймарал уктап жата берип, алардын оңой курмандыгы болуп бермек. Бул да болсо жараткандын өзүнө көзү түздүгүнө, көрсөткөн ырайымы экенине ишенип, ага тобоо келтирип, чакырылбаган түнкү конокторду тосууга камына баштады. Күрөң уйду музоосу менен короого киргизип, атты түркүккө аса байлагыча Насирдин аке үйдөн чыгып жардамдашып тамакка чакырды. Өзүн уктабай күтүп отурган камкор карылардын ысык кесмесин шашыла ичип, аларга бейпил түн каалап сыртка ашыкты. Божомолу боюнча аким баш болгон эски достору өткөндө түзгөн планындай кылып, кылмышты тилсиз жоого шылтап, өзүн кара кырсыктан өлгөндөй көрсөтүп, кара санатай ишти жасоого аракет кылышмак. Андыктан ушул учурда өзүнүн үй ичинде малынын короодо калуусу абдан кооптуу болчу. Бастырма алдында жылуу ордуларынан козголгусу келбеген койлору менен короодогу бодолорун сыртка кубалап чыгып, көпкө убараланып жатып, үй артындагы чарбакка айдап киргизди. Өзү болсо эмне бар, эмне жок деп, тигилер шекшип калбасын деп жарыкты күйгүзгөн жок. Караңгы үйдөн документтерин кайсалай таап, чөнтөгүнө салып, катылуу мылтыгын окчонтою менен алып, күндө жашынып жүргөн көмүр тамга кирип аңдып жата кетти. Бирок бул ордунан бүт айлана даана көрүнбөдү. Анын үстүнө ал жерден душмандары оңой эле таап алуусу мүмкүн болчу. Андыктан бат эле айныды дагы. Сыртка чыгып, эки жакты карана берип, ыңгайлуу орун издеди. Анын көзүнө обочодогу Насирдин акенин кеч күз болсо да алигиче жалбырактары түшө элек калың карагаты урунду. Ага чуркап жеткен Акбар эки жакка көз жүгүртө берип, үйдүн айланасына, короо жайга байкоо жүргүзгөнгө мындан жакшы жер таба албасын түшүндү. Дүпүйгөн эки карагаттын ортосуна кирип отурган анын алдынан бат эле муздак сыз өтүп үшүп чыкты. Көмүр тамдагы төшөнчүсүн алып келмекчи болуп, обдула бергиче болбой иттер үрүп талаа жакты карай жүгүрүштү. Акбар калчылдап үшүй баштаган боюн эптеп кармап кулак түрүп тыңшай калды. Эки иттин чочулаган үрүүсү күчөп, дагы нарылай чуркашты. Бирок көп өтпөй алар биринен сала бири канк-канк эте түшүп, үндөрүн жутуп алгандан бетер жок болуп кетишти. Ага аралаш караңгылыктан кандайдыр жаркыраган шоола жанып өчтү. Мындан улам Акбар эки ит үн баскычы бар мылтыктан ок жеп өлгөнүн түшүнө калды. Эми ал ого бетер калчылдап чыкты. Бирок үшүгөндөн же корккондон улам титиреп жатканын айырмалай албады. Аңгыча талааны каптап жаткан караңгылыктан бөлүнө эки караан көрүнүп, көлөкөдөй жылып бериледи. Алар үйдүн алдын тоскон зым тордон өткөндөрүндө нары жактан дагы эки кишинин сөлөкөтү байкалды.
Алдыңкы экөө Бектур менен Кабыл, ал эми арттагылар Бейшен Аким экенин болголоду ал. Демек бул эски достору ар кимиси өз кызматтарында. Алдыңкы экөө кадимкилериндей эле ишти аткаруучулар. Арттагылар алардын шыктандырган, үйрөткөн айдакчылары. Ойлогонундай эле алдыңкы экөө үйгө акырын басып жетишти. Арттагылар болсо зымтордон өтөрү менен эшиктөрдөй ажыраша түшүп туруп калышты. Алардын колунда кандайдыр карайган бирдеме жүргөнүн байкап, булар мылтык экенин болголоду Акбар. Үйгө жеткен экөө анын бек экенин, үйдө киши жок экенин көрүп, тигилер артына кайтып кетишер деп үмүттөнүп чоң кулпу салып койгон эле. Көрүп буйдала түшүштү. Аздан соң алардын биринин колунан агыш жарык күйүп, аны кулагына такаганы даана байкалды. Нарытадагы бирөөсүнөн ушундай эле шоола жанганда Акимге үйдүн бектигин телефондон айтканын түшүнө калды. Алар көп деле сүйлөшкөн жок. Колдорундагы жарыктар жалп өчүп, аздан соң үй каалгасынын карсылдаган күңүрт дабышы чыкты. Талкалоочунун колунда мык suurгуч сыяктуу сом темирден жасалган күчтүү аспабы бар окшойт. Үйдүн кагжыраган эски эшигинин кыйчылдап ачылганы көп өтпөй эле угулду. Кабыл менен Бектур үйгө кирип кетишип, аздан соң анын терезесинен агыш шоола жанып, үйдүн ичин жарык кылып караганы айгинеледи. Экөө үйдөн бат эле чыгып бери карай басышты. Беркилер аларды утурлап, төртөө бирге түшүп кобурашып сүйлөшө кетишти. Көп өтпөй бирөө ордунда калып, калгандары бөлүнө басышып, короо жайды аралап жөнөштү. Көмүр тамга баш баккан бирөөсү жарык жагып карады. Ичиндеги төшөк жамынчыларды саамга карап туруп, анан шарт бурулуп, берки жалгыз турганды карай басып келди. Малы жок короо жайды аралап караган берки экөө да шашыла басып келишип, кайрадан чогула түшүшүп, күңкүлдөшө сүйлөшө кетишти. Булар көпкө кеңешпестен чогуу басып сыртты карай жөнөшүп, зымтордон чыгышкандарында гана Акбар жеңилдей дем алып, тигилердин кеткендерине көзү жетип, өзүнө келип, сыз менен сууктан улам уюп, өзүнүкү эместей болуп калган денесин копшоп алды. Бирок бекер эле сүйүнүптүр. Көп өтпөй эле арылап кетип бараткан эски досторунун карандары кайрадан жакындап келип, жакшылап караса далдайган кебетелерине караганда Кабыл менен Бектур атылган иттерди сүйрөп келатышыптыр. Алар көмүр тамга иттерди ыргытып, ал жерге азга кармала түшүп, анан бири үйдү карай, экинчиси короону аралай басып, караңгылыкта кандайдыр кыймылдарды жасагансышты. Акбар булар эмне кылып жаткандарына түшүнгүчө болбой, мурдуна бензиндин жыты бур эте келип, эски достору үй жайды өрттөмөкчү болгондорун аңдай калды. Мылтык атып, кыйкырык салып тоскоол кылайын деди. Бирок буга да алы келбеди. Эрки да жетпеди. Анан заматта үй менен короодон бир эле убакта жарк этип от жанып, ал дароо эле жалбырттаган өрткө айлана жарык боло түштү. Акбар обдула берип кайра отура калды. Анткени зым тосмонун кире беришинде Бейшен менен Аким мылтыктарын белиндей кармап, айланага абайлай карап турушкан эле. Эгер өзүнүн бул жерде экенин билишчү болсо, дароо эле ок жаадырып жиберишмек. Майда бытыра менен октолгон жөнөкөй мылтык менен куралданган жаны куралы күчтүү аларга баары бир туруштук бере албай, жандуу бута болуп бермек. Андыктан Акбар өрттүн жарыгында көрүнүп калбаш үчүн ого бетер карагаттын арасына бүрүшүп жашынды. Аңгыча көмүр там менен үймөк чөптөн да өрт чыгып, жүгүрө баскан өрттөөчүлөр Кабыл менен Бектур жалбырттаган жалындын жарыгында сыртты карай шашылганы даана көрүндү. Төртөө өрткө чулганып бараткан короо жайга, үйгө саамга карап турушуп, артка кетенчиктей басышып, зым тосмодон акырын чыгып, караңгылык баскан талаага кирип жок болуп кетишкенде гана Акбар ордунан атып туруп, Насирдин акелерди, башка кошуналарды ойготуу үчүн чуркап, өрт өчүрүүчүлөргө чалууну эстеп, жан жагынан телефонун издеди. Өрт
деп каргылдана кыйкырган ал Насирдин акенин терезесин кагып, наркы кошунанын эшигине жетип ургулады. Насирдин аке, үйүм күйүп жатат. О, эл журт, жардамга, өрттөнүп жатат. Алло, өрт өчүргүчпү? Күйүп жатат, деп телефонуна айылдын атын айтып кыйкыргыча колуна тийген шыпыргыны ала калып күйүп жаткан үйүн карай чуркады. Ичи сыртынан бери өрткө чулгана түшкөн үйдүн каалгасына жабышкан отту күчүнүн бардыгынча чапкылаганда ал кайра жалпылдай түшүп күчөп күйүп, шылдыңдагандан бетер шыпыргысына жармашты. Жини менен шыпыргыны жерге чапкылап өчүрүп ыргытып жиберип, окчун жаткан күрөктү ала калып жерден топурак сайып өрткө чачты. Үйдү бүт чулгап алган өрт кебелбестен күчөй күйдү. Кыйкырган кишилердин үнү угулуп, бир чака суу көтөргөн Насирдин аке чуркап келип өрткө шалп эттере чачып калды. Арттан келген наркы кошуна да чакадагы суусун сертти. Өрт жалп этип басаңдай түшкөнү менен кайрадан бой көтөрдү. Чатырга жабышып, үй ичи толо күйүп жаткан ага эч кимден алы жетпей калганына көзү жеткен Акбар артка кетенчиктей берип, акыркы үмүтү менен өрт өчүргүчтөргө телефон чалды. Машина чыгып жатат, жарым саатта жетип барат, деди телефондон чыккан үн эч нерсе болбогондон бетер кайдыгер сүйлөп. Жазыксыз телефонду жерге чаба жаздап, кайрадан жан талаша күрөк менен каткалаң жерди казып өрткө ыргыта баштады. Улам күчөп бараткан өрттүн басаңдачу түрү байкалбаганда, бир ойдон улам күрөктү ыргытып жиберип, күйүп жаткан короо жай менен чөпкана, көмүрканаларды аралай чуркап, зым тосмодон өтүп, карагаттын арасында калган мылтыгын алып, Насирдин акенин короосунда аса байланып турган күрөң атты карай жүгүрдү. Ушул учурда анын оюна биринчи жолу ал эски досторунан өч алгысы келди. Аларга эч кандай зыян кылбаса да, өзүн эч бир келишкис душманындай көрүп, аталарын өлтүргөндөн бетер айыгышып, бардык жамандыктарды жасаганга барып жатканына жини келди. Бир гана айыбы алардан бөлүнүп, өз алдынча ак жашоо өткөргүсү келгенби? Эгер жамандыгына алып кара санаса, укук коргоо органдарына бул эски досторунун бардык кылмыштарын тизмелеп берип, ак киши болуп сыртка чыга бербейт беле? Жок, антпеди. Тек гана аларга билгизбей, өз алдынча оокат топтоп, жалгыз кетип, эл катары жай жашоо өткөргүсү келди. Ушуга дагы тири шумдуктай кара санатайлык кылышабы? Жазыксыз жанын ушун үчүн да өлүмгө кыйышабы? Ал көөдүндө намысы, жүрөгүндө адамдыгы бар азамат эле. Андыктан азыркы кордукка чыдай алмак эмес. Өзгөчө чоочун эле бирөөнүн үйүн жөн жеринен өрттөп кеткенине чыдай албады. Зордукчуларга каяш айтып, өч алгысы келди. Керек болсо алар менен кармашып жатып жаздым болуп, жок дегенде бирөөсүн ала жаткысы келди. Ызасы менен жини аралашкан ал күрөң атка секирип минип, акимдер келген тарапты карай камчы үстүнө камчы басып, түндү жирей чаап жөнөдү. Артынан эч нерсеге түшүнө бербеген Насирдин аке баш болгон кошуналарынын кыйкырыгы чыккан бойдон кала берди. Өзүнүн болжолу боюнча душмандары жолсуз сай менен анча алысташа эле. Караңгылыкты тешеттиктей берип, ойлогонундай эле машинанын жарыгын сайдагы сейрек токойчонун арасынан бирде көрүнүп, бирде көрүнбөй жылтылдап жылып баратканын көрдү. Акбар аттын оозун болушунча кое берип, камчы басып алганында караңгылыкты жирей жанын таштай учуп күйүп жөнөдү. Ал өмүрү минтип, өзгөчө караңгылыкта катуу ат чаап көргөн эмес. Жай учур болсо, тобокели тоодой бул иштен жүрөксүмөк. Антиш оюна да келмек эмес. Азыр болсо коркуу турмак, бардыгын унутуп, бир гана өч алуу ызасына бүт жан дүйнөсүн бийлетип учуп күйүп баратты. Бир да чуңкуру же дөмпөгү жок талаа менен жанын таштай жүгүргөн ат бат эле сайга жетип барды.
азга аярлай түшкөн Акбар сай бойлой ылдый карай чапты. Эми ал өзүн колго ала берип, кандай кылышты ойлонуп, сайда жылтылдап бараткан машинанын капталынан чыкмакчы болду. Түз жер менен сай бойлой чапкан ал машинанын алдына өтүп, сайга түшүп акырын бастырганында тигилер бута атымча жакындап кирип келишти. Демин ичине алып, калың талга далдааланган Акбар мылтыгын жонунан алып мээлей бергенинде ат бышкырынып селтеңдей түштү. Анын аттырбасым, аттырса да мылтык үнү чыкканда жалт берип жыгып кетиши мүмкүн экенин боолголоп жерге секирип түшүп, чылбырды колуна уруп, караңгылыкта кызарган машинанын арткы кызыл жарыгын мелжеп атып жиберди. Тарс эткен катуу үнгө айлана жаңырыктап басылгыча машинанын жарыгы жалп өчүп, кандайдыр шаңгыраган үн чыкты. Кишилердин кыйкырыгы угулду. Анан Акбар экинчи огун чыгаргыча жымжырт боло түшүп, мылтык үнү угулганда караңгылыктан көрүнбөй калган тараптан агыш шоола жанып, машинанын ичин жарыктантып, эшик ачылганы байкалып, анын карс этип жабылганы эшитилип, кайра караңгы боло түштү. Акбар караңгыдан көрүнбөй калган машинаны мелжеп ок чыгарганда, эми ал тараптан да торс эткен туюк үндүү мылтык үнү чыгып, огу көз ирмем аралыгында калың талды шытырата аралап өтүп, асманга чуулдай кайып кетти. Алар дагы бир жолу ушундай эле ок чыгарышканда, Акбар азыр кезикчү болсо, тигилердин үстөкө босток ат кылуусуна кабылаарын түшүнүп, атты жетелеген бойдон калың талга далдааланып, караңгыны жамынып качып жөнөдү. Болжогонундай эле заматта бир нече жолу ок атылып, айлана тарсылдакка толуп, чуулдаган октор каршы терши учту. Эки жактын күчү менен куралында асман менен жердей айырма бар эле. Акбардын жалгыздыгы аз келгенсип, колунда койчулар куроо коруган, чил кекилик атканга араң жарай турган бытыра менен октолгон, 50 кадамга араң жете турган чачма мылтык болчу. Ал эми акимдердин көптүгүнө жараша мылтыктары дагы бат атма, алыс тийме, азыркы мергенчилердин заманбап куралдары эле. Ал тургай алардын түнкүсүн көргөзгөн дүрбүлүү мылтыктары болушу мүмкүн болчу. Андыктан Акбар атын жетелеген бойдон бул жерден алыстагыча шашып, дагы бир караганды далдааланып, аттанып тездик менен узап кетти. Анын максатына душмандарын мерт кылуу кирбеди. Жанагы 2-3 жолу ок чыгарып, эски досторуна каяша айтып, эми өзү да коргоно аларын ушинтип эскерип койгону жетиштүү болду. Жанагы биринчи огу деле машинаны жүргүзбөй салбаса да сырткы көрүнүшүнө оңой зыян келтирбегенин боолголоду. Тимгой, алар дагы Акбар оңой олжо эмес экени билип жүрүшсүн. Ал сайдан чыгары менен кайрадан аттын оозун кое берип, кыштакты карай чаап жөнөдү. Өрт бүткүл айылды жарык кылып жалбырттап жатыптыр. Өзгөчө үймөк чөптүн жалыны асманга жетип, кара түтүнү бургуйлоодо. Бүткүл кыштак ойгонуп, өрт өчүргөнү келишкендери менен жалындын ысык аптабы менен сүрүнөн улам ага даай албай окчун турушуптур. Жакындап келгени менен караңгыдан пайдаланып, элге көрүнбөстөн аялдай түшүп, ойлорун жыйнап, үйү күйүп жатса талаалап чаап кеткен бул жоругуна жооп даярдап алган соң гана үйгө чукулдай берди. Насирдин аке биринчилерден көрүп алдынан утурлады. Акбар, эмне болуп кетти? Кайда барып келдиң? Биз сени качып кетти го деп жаттык эле, ырас келбедиңби? Болбосо кайда качмак элем, Насирдин аке. Тетрисинче үйүмө өрт койгондорду кубаладым, бирок качырып жибердим, деп аттан түштү. Кимдер экен алар? Билбейм, деп Акбар жооп бергенинче болбой, жарыша жетип келген эки киши аны жакалап, жулмалап жиберишти. Эй, бул эмне кылганың я? Эмнеге үйдү өрттөдүң, шүмшүк? Булар Акбар ижаралап, азыр күйүп жаткан үйдүн ээсинин жакын туугандары болчу. Насирдин аке булардын ортосуна түшүп, ажыраткыча болбой, шилтенген колу буттары чала була тийип да кетти. Аларды айылдын аймактык милициясынын өкүмүнө токтотту.
Токтоткула, бул эмне деген жулмалашмай, кое бергиле. Мыйзам өкүлүнүн сүрүнөн ачууга алдырган экөө Акбарды бошотуп уулактай берип күңкүлдөй кетишти. Үйүбүздү өрттөп атса туруп береликпи? Буга болушпа, андан көрө муну менен кармаш керек. Териштиребиз, андан көрө өрттү өчүрбөйсүңөрбү? Деп орой унчукту ал. Эми эмнесин өчүрөбүз? Эч нерсеси калбай баратат. Өзү деле өчүп баратат. Эй, келе мылтыкты, деп милиция Акбардын жонундагы мылтыкты жулуп алып, аны кайдан алганын сурады. Ал мылтык өзүнө катталганын, бирок документтери күйүп кеткенин айтты. Айткандай эле өрт акырындан баштап жалыны азайып, бургуйлаган түтүнү көбөйүп баратты. Эл эми жараша күйүп жаткан короо жай менен үйдү үрөй уча карап турду. Аздан кийин уңулдай үн салып, үстүндөгү жарыгын жаркылдатып өрт өчүргүч машина келип, өрттүн калган катканына суу чачып өчүрдү. Иштерин бүтүргөн соң өрт өчүргүчтөрдүн өкүлү Акбардан өрттүн чыгышы тууралуу сурап, түшүнүк кат жаздырып алып жолдоруна түштү. Акбар бул жолу да эски досторун калкалап, кандайдыр бир дабыштардан ойгонуп кетсе, эки атчан короо жайды аралап бастырып жүргөндөрүн, кыйкырып сыртка чыга калса бензин чачып өрттөп жиберип качып кетишкендиктерин жазып кол коюп берди. Ошону менен таңдын атышын күтпөй участковый милиция кызматтык машинесине салып, Акбарды райондук милиция бөлүмүнө алып келди. Өрт өчүргүчтөргө берген түшүнүгүн кайталап жазган Акбарга ишенбеген милиция кызматкерлеринен улам бири Акбарды опузалап дагы, алдап дагы, душмандары тууралуу шектенген адамдары жөнүндө суракка алышты. Демейде короого камалчу мал бул жолу эмне үчүн сыртта калып аман калганын кычаштык кылып сурап, үйдүн өрттөнүшүн өзүнөн да көрүп коркутуп көрүштү. Өзгөчө алар бул өрттүн чыгышына айыл элинин өзүн бөтөнсүнтүп, жашаткысы келбей кубалаганынан, аларды укпай койгонунан улам короо жайына от койгондорун өрттүн чыгыш себеби катары карашып, кылмыш ишин ачышып, жашырса жашырбаса да аларды табышаарын, андыктан изилдөөгө жардам берүүсүн талап кылышты. Бирок Акбар канчалык балалыктан берки бирге чоңойгон эски досторуна ичинен таарынып, жини келип турса да, алардын дарегине жаман сөз айтууга дити барбай, зымпыйып сыр алдырбай баягы көрсөтмөсүнөн кайтпады. Акырында тартип коргоочулар айласыздан мылтыкты алып жүргөнү үчүн жооп берерин айтып коркутушту эле. Акбар бул куралдын бергенчилер коомунан өткөнүн, документи гана күйүп кеткенин айтып моюн бербеди. Айтор милициялар Акбарды бир далайга чейин эзмелеп, эрмектешип, эч нерсе чыгара алышпагандан кийин кое берип жиберишти. Бирок кетип бараткандарында өзү жашап жаткан айылдын эли сырттан киргендерди ар кандай жол менен кубалап турушаарын, бул дагы алардын жасаганы экенин эскертип, кылмышкерлерди баары бир табышаарын айтышып, эгер өзү көмөк көргөзсө кетирген чыгымын тургузуп беришээрин билдирип узатышты.